Салам, менин жаш досум. Бүгүн биз Хан Самаркан деген жомокту окуйбуз. Өткөн бир заманда аңчылык менен күн өткөргөн бир чал кемпир болгон экен. Өмүр бою бир перзентке зар болуп жүрүптүр. Бир жылдары кемпири жүктүү болуп кыз төрөптүр. Дагы бир жыл өткөндөн кийин эркек төрөйт экен. Кемпир чал баласынын ысмын Самаркан коюшат. Самар өсүп эр жете баштайт. Акылдуу болуп өсөт. Көптөгөн өнөр ээси болот. Ата-энеси аны окууга беришет. Окууну мыкты окуйт. Бир күндөрү Самаркандын атасы аң уулап кетти. Самаркан эртеси эртең менен эрте ойгонуп, оокат жасап жүргөн апасына кайрылып, "Апа, түндө бир түш көрдүм" деди. "Уулум, андай болсо мага айтчы түшүңдү, жооруп берейин" деди. Уулу апасына үңүлө карап, жактырбаган түр көрсөтүп айтты. "Түшүмдү сага жоорутпаймын" деди да ордунан туруп кийине баштады. Мурда баласынан мындай сөз укпаган энеси аябай ачуусу келип сабап койду. Ата-энесинен мынчалык таяк жебеген Самаркан буга катуу таарынды да, тамак ичпестен кагаз калемдерин алып мектебине жөнөдү. Ушул күнү атасы да аңчылыктан кайтып келаткан. Баласын жандай көргөн аңчы анын ыйлаган түрүн көрүп, ысык темирди басып алгандай болду. Атынан ыргып түшүп, уулун кучактап туруп сурады: "Эмнеге ыйладың? Сага ким тийди?" "Апама түндө түш көргөнүмдү, апама." "Ал айт, жооруймун" деди. "Мен сага жоорутпайм десем, мени уруп койду" деди. Уулу сөзүн аяктаар менен атасы сөзүн жулуп айтты. "Садагасы, анда ал түшүңдү мага айтчы, өзүм жооруп берейин" деди. Самаркан жактырбагандай одурая карап алып, "Сага да айтпаймын" деди. Атасы көп ойлонбостон эле: "Сага бир жаман адат бүтөйүн деген экен. Же ыйлаар бала атасынын сакалы менен ойнойт дегендей болуп турасыңбы я?" деп камчы менен сабап кууп жиберди. Бала ыйлаган бойдон мектебине келди. Самаркан сабакта көңүлсүз отурганын көрүп, башка балдар да көңүлсүз отурушту. Муну молдокеси байкап калды да Самарканды ордунан тургузуп: "Сен эмне көңүлсүз отурасың? Мурда мындай адатың жок эле го. Бүгүн сага эмне болду? Чыныңды айтчы" деп молдо кайра-кайра тынчын ала берди. Бала чынын айтты. Молдокеси анда: "Мага айтчы, мен жооруйун" деди. Самаркан ага да одурая карады да: "Сага да айтпаймын" деди. Ошондо молдо: Сен мени шылдыңдап жаткан экенсиң го" деди да куйругунан 25 балак алып сыртка кууп жиберет. Самаркан көчө менен ыйлап келе жатса, алдынан падышанын увазири кездешти. Ал баланы токтотуп алып: "Эмне үчүн ыйлайсың? Сага ким тийди?" деп сурады. Бала болгон окуяны төкпөй чачпай айтып берди. Ошондо увазир: "Бир түш үчүн ушунчалык кордук көрүпсүң. Деги ал кандай түш айтчы, өзүм жооруп берейин" деди. Самаркан увазирди тигиле карап алды да: "Андай болсо, сага да айтпаймын" деди. Увазир балага ачуусу келди да сабап туруп зынданга салдырып таштады. Күндөрдүн биринде падышанын жалгыз кызы ойноп жүрүп, зындандын төбөсүндөгү тешиктен карап, анда жаткан баланын көзүнө көзү кездешип тиктеше түштү. Кыз жүгүрүп келип караса, өзү сындуу жаш бала экен. "Сен мында эмнеге отурасың?" деп сурады. "Мени увазир камап койду. Өзүң кимсиң?" деди бала. Кыз жооп кылды: "Мен ушул падышанын жалгыз кызымын. Ушул күндөн баштап бул экөө бири-бирине ашык болуп калышты." Самаркан зынданда 7 жыл жатты. Кыз 7 жыл бою күн сайын келип тамак берип турду. Зындандагы баланы бул жылдарда унутуп калышты. Увазир да башка бир падышалыкка оошуп кетти. Күндөрдүн биринде кыз зынданга келбей калып, эртеси келди. Бала буга таарынып калды. "Эмне үчүн кечээ келбей калдың?" деп сурады. Кыз катуу күрсүнүп төмөн карай айтты. "Анын эмнесин сурайсың? Атамдын башына оор кайгы түштү. Ал эмне болгон кайгы экен? Мен уксам кантет" деди бала. Кыз сөзүн улады. "Баягы сени зынданга салган увазир атама табышмак кылып бир таяк жибериптир. Таяктын башы да, учу да бирдей экен. Ушул таяга дегенде бак болуп чыкканда башы кайсы, учу кайсы болгонун тапсын. Жообун таппаса элин чабам, гүлүн көккө сапырам" дептир. Капа болгонуң ошондон экен да, анын чечилиши оңой эле. Эгер таякты тоонун башынан тоголотсоң, тоонун этегине карап түшкөн жагы түбү болот. Ушуну айтып таякты жибер деди. Акылдуу кыз ушул сөздү атасына айтат. Атасы кызы айткандай кылып, таякты тоодон ылдый тоголотуп, тоонун этегине карап түшкөн жагын белгилеп туруп кайра жөнөттү. Падыша бул табышмактын туура чечилгенине макул болду. Андан бир нече күн өткөн кезде кыз дагы келбей калып, эртеси келди. Самаркан кыздан сурады: "Кечээ эмне үчүн келбей калдың? Анын эмнесин айтасың? Өгүнкүдөн да кыйын иш болду" деди кыз. "Дагы эмне болуп кетти?" деп сурады Самаркан. "Болгону мындай, баягы увазир 2 сарала уй берип жибериптир. Экөөнүн бою да, өңү да биптирдей. Ошол экөөнүн энеси кайсы, баласы кайсы экендигин таап берсин. Таппаса элин чабам, гүлүн көккө сапырам" дептир. "Болгону ошобу, анын жалаасы жеңил эле" деди Самаркан. "Эки үйдү аябай суусатсын да, анан сууга айдасын. Биринчи болуп сууга тумшугун салганы энеси болот." Кыз бул уккандарын атасына барып айтты. Атасы кызынан уккандарын иштеди. Сууга биринчи болуп тумшугун малган үйдү энеси деп белгилеп берип жиберди. Падыша муну да туура деп тапты. Бир аз убакыт өткөн кезде кыз дагы келбей калды. Самаркан андан сурады:
эмне үчүн кечээ келбей калдың? Аны сурап эмне кыласың? Башыбызга каран түн түштү, деди кыз. Эмне окуя болду? Деди Самаркан. Ошондо кыз айтты. Баягы падыша бизди чабабыз деп жарыялап чыгыптыр, деп өңгүрөп ыйлап жиберди. Кандай себептен чабат экен? Деди бала. Анда кыз. Атамдын жылкысынан бир айгыр кишенесе, ошол падышанын жүз бейси кулун салып коюптур. Бизге койгон күнөөсү ушул, деди. Самаркан бир топко ойлонуп олтурду да. Бул ишке өзүм бет алып чыкпасам башка айла жок, деди Самаркан. Кыз үйгө келип атасынын бутуна жыгылып, жалбарып суранды. Мурдагы амал айлаларды мен эмес, ушул жердеги зынданда жаткан бир жигит тапкан эле. Эмки боло турган ишке өзүм чыкпасам башка айла жок дейт, деди кызы. Ал кайдан келип түшкөнүмө? Деп сурады хан вазирлеринен. Бирок алардын бири да муну билбей тургандыктарын айтышты. Ошондо падыша, чыгарып келгиле, деп буйрук кылды. Самарканды алып келишти. Аты жөнүн сурап билгенден кийин, зынданга качан түштүң эле? Деп сурады. 7 жылдан ашты, деди Самаркан. Болуптур, кайдан келип, кантип зынданга түшкөнүңдү кийин угарбыз. Айтыңызчы, биздин кайгыбызга иштейр амалыңыз барбы? Эгер бул аламаттан куткарсаң, тагыма отуруп, кызымды аласың, деп убада берди. Андай болсо, деди Самаркан жооп берип, мага атчан 100 жигит, бир серке, бир атан төө берсеңиз ал падышаны жеңип келем, деди Самаркан. Хан Самаркандын сураганын берди. Жигит жөнөп кетти. Бир нече күн жол жүрүп, жоонун жерине келишти. Үй тектирди да Самаркан жигиттерине буйрук кылды. Ар бириң бирден чыбык кыйып келгиле, деди. Жигиттер буйрукту аткарышты. Эме, деди Самаркан, шаарга киргиле да көзгө көрүнгөн иттерди сабай бергиле, башка малга тийчү болбогула. Жигиттер Самаркандын айтканында иштешти. Иттерди кырып жиберишти. Бул окуя шаар падышасына угулду. Алардын арасында аксакал болсо, алып келгиле, деди. Увазир Самарканга келип, биздин падышабыз аксакалыңарды келсин дейт, деди эле Самаркан. Арабыздагы аксакалыбыз ушул, деп баягы серкени өңөртүп жиберет. Увазир серкени бакыртып короого киргенде, падышасы көрүп, көзүң кашайгыр, мен ичиндеги чоңун алып кел дегем, деп кыйкырды. Увазир кайра келип Самарканга айтты эле, ал, ичибиздеги чоңубуз ушул, деди да төөнү жетелетти. Увазир атан төөнү жетелеп короого кирет. Падыша көрүп, мунусу эмнеси? Деп таңдана сурады. Ичибиздеги эң чоңубуз ушул деп төөнү жетелетти, деди Увазир жооп берип. Уятсыздар, жоготкула муну, ичиндеги аскер башчысын алып келгиле, деп бакырды падыша. Баягы Увазир кайра келип Самарканга кайрылды. Падышабыз, араңардагы кол башчыңарды алып келүүгө буйрук кылды. Ошондо Самаркан, андай болсо кол башчы менмин, деди да атына минип падышага келди. Падышага келип саламдашкандан кийин эле Самаркан, жүрөнөк экенсиң, деди. Эмне үчүн жүрөнөк экенмин, деди падыша. Анан мен кандайча жүрөнөк болом, деди Самаркан. Падыша айтты. Сен жүрөнөк болбосоң, менин шарымдын иттери неден жазды сага? Сен жүрөнөк болбосоң, шаарыңдын иттери эмне кылбады дейсиң? Силердин бир итиңердин улганы биздин падышанын 100 кой кырылып калды. О, сен акмак турбайсыңбы? Деди падыша. Мен акмак эмесмин, акмак сенсиң. Кана жооп берчи, мен эмне үчүн акмакмын, деди Самаркан. Акмак болбосоң, бир нече миң чакырым жерде жаткан падышаңдын кою менин бир итимдин улганына кырылабы, деди падыша. Самаркан жооп кылды. Сенин акмактыгың бул, нече миң чакырым жерден менин падышамдын бир айгырынын кишенегене сенин жүзбейиң эмне үчүн кулун салып койду, деди. Бул сөздү укканда падыша шашып, мен жеңилдим, токтот элиңди, деди. Самаркан буйрук кылып, жигиттерин токтотту. Ушул күндөн баштап, тиги падыша тактысын берип, кызына үйлөнттү. Өз элинин падышасы да, өз сөзүнө туруп, өз тагын берип кызынага кошту. Ошентип Самаркан эки падышачылыктын башын кошуп, өзү падыша болуп, ата энесин таап, бактылуу өмүр сүрүп калыптыр.